109 берененин эмеси кандай өзү аталышы кандай? 15 главаны айтып атасыз, Жок, 109 беренени айтып атам. Юристиңер барбы жаныңызда? Мына юристим отурат жанында, айтып койсоң берененин аталышын. Мындай юрист катары. Как называется 109 статья? 109 статья. Даярданып келдиңер беле, Надира Сынташевна? То материалыңар жок экен, эмне болсо таппай атасыңар. Билим алуу укугун жана Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзамдарында каралган укуктардын жана эркинчиликтерин бузуу же мыйзамсыз чектөө. Ушинтип аталат. 109 беренеги. Толугунан негизи 109 берененин аталышын сурап атам мен силерден. Надира Сынташевна, биз эми сөз сүйлөткөндө, сөз түрдө силер четко жооп беришиңер керек да, суроо берип атканда. Силер болсо 2 сааттан бери же материалыңар жок, издеп отурасыңар. Бул кандай бул даярдык? Силердин мыйзамыңарбы же кимдин мыйзамдары? Жок, материалдарыбыз бар, Венера Калыбековна. Эмне үчүн анда суроо берип атат депутат? Силер жооп берип атасыңар. Дагы бир жолу сурооңузду кайталап коесузбу? 109 берененин аталышы. Башка сурооңуздарга жооп бере берейинби? Юристтер тактап атат азырынча. Жок, сиз ушу 109 берене менен келдиңер. Өзүңөрчү жаган кайсы суроого жооп берген атасыңар? 109.3 беренеге жанагы билим берүү уюмундагы ата-энелер билим алууга бөгөт койгон боюнча эмнени түшүндүрөт? Ошону айтсаңар. Не жөнүндө берене өзү? Шашпагыла неме силер менен неме бүтөт экен баары. Биз шашпай эле, силер да шашпай койгула. 1,5 саат убакыт берсек, табасыңар болуш керек буюрса. Жооп бересиздерби, Надира Сынташевна? Син юристтерибиз издеп атат азыр ошол кодекстен. Эми уятта, Надира Сынташевна, өзүңөр ушул мыйзам менен келдиңер. Бул мыйзамды от үйдө силер билишиңер керек. Силер ошо 109га толуктоо киргизип атасыңар да, мындайча айткандачы. 109 өз эмне экенин билбей атасыңар. Макул, анда кайра даярданып келели, юристтерибиз даярдап Жок, кайра даярданып келбейсиңер. Ушул жерден жооп бергиле. Юрист отурасыңар, замминистр отурасыңар, уятмы? Жооп бергиле.